Психиатрия больницасынын кызматкери эксперт кармалды деп бүгүн жаңылыктарда жүрөт. Бул нерсе мен качан болот эле деп ойлоп жүрдүм эле. Экспертизанын ушул системаны өзгөртүү боюнча бир кандайдыр бир реформалар кылыныш керек деген сөздөрдү мен көптөн бери айтып келем. Анткени бул ушул медициналык, психиатриялык экспертизалар бул монополия. Каалагандай чечим кабыл алышат. Соону жинди кылышы мүмкүн, жиндини соо да кылып коюшу мүмкүн. Жада калса бир иш боюнча бизде бул адам жалган айтып атат, калп айтып атат деген чечим чыгарышкан. Булардын негизи андай милдетинде жок. Адамды жалган айтып атат же туура айтып атат, чын айтып атат деген сөздөрдү аныктоо боюнча. Бирок булар ошондой чечимди кабыл алышты. Соттор болсо эң негизгиси экспертиза кандай чыкса ошого карап туруп эле чечим кабыл алышат. Ошондо мен ойлогом, бул медициналык ушул психиатриялык экспертизаны реформа кылбаса, анда ушул укук бузуулар улана берет. Мисалы ошол иш боюнча бир эксперт, мынакей, бүгүн ушул эксперт кармалган. Ушул эксперт менин кардарыман сурап атат. Сен канчага чыктың эле? Мисалы мына 18 жаштан өтүп турсуң, эмне бүгүнкү күнгө чейин эмне кызмын деп айтып атасыңбы? Сен калп айтып атасың деген сыяктуу сөздөр айтып атат. Элестетсеңиздер. Анан биз ошол экспертизанын улантуу боюнча баш тартканбыз. Эгер сиздер ушундай суроолор берип жатсаңыздар, демек силердин кызыкчылыгыңар бар. Демек бул экспертизанын кылуу боюнча кажети жок деп биз баш тартканбыз. Мынакей, бүгүн ошол эксперт кармалыптыр. Эми мен бул эксперттин кармалганы боюнча сүйүнгөн жокмун. Мен ушул психиатрия больницасына болуп жаткан нерселер ачыкка чыга баштаганы боюнча сүйүнүп атам. Демек, укук коргоо органдары ошолорго көңүл буруп жатат. Демек, ошол жер жакында тазаланат деген үмүттөмүн.